Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, Жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ушул видеону бөлүшүп коебуз. Мына жогорку кеңеште азыр ушундай бир талкуулар болуп атат. Бирин эле тагдырын ойлошуп элечи, мындай тоо кылдым, баягындай, кандай десем, азыр бир депутатты тааныбайм, атын деле билгим келбейт. Булар баягы биз артист деп артисттерди шылдыңдайбыз го. Булар артисттен хуже экен буларчы. Бирок араларында жакшы депутаттар бар, мындай өздөрү билет ал жакшы депутаттар кимдер экенинчи. Анан мына ушундай 200-дүлүктөр шунчалык депутаттар көп да, көбүрөөк да. Жакшы депутаттар бар арасындачы. Бүгүнкү күндө баягындай 200-дүлүк кылып өлүп атышат да, жанагындай Талант Мамытовду жанагы эмеден алып койгон го. Депутаттығынан алып қойған, ошонун таламын талашып, анын тагдыры эмне болот дейт қой, астагфиралла. Анын тагдыры эмне болот? Дальше жашай берет да. Ушу депутатка келбей калса эле тагдыры сынабы. Ушу депутаттардын оюңар жаман экен да силердинчи. Биздин тагдыр эмне болот? Биздин тагдырды ойлогон депутаттар барбы? Силер өзүңөрдүн тагдырыңарды ойлоп атасыңар. Биздин кыргыз элдин тагдырын ойлобойсуңар силер, өзүңөрдүн тагдырыңарды ойлогондон көрүчү. Ал депутаттын тагдыры эмне болот дейт го, Талант Мамытовдун тагдыры эмне болот дейт. Силер элдин тагдырын ойлогула, өзүңөрдүн тагдырыңарды ойлобой. Силерге эскертүү болсун айтып коеюн, депутаттар. Көзүңөрдү ачкыла, мындай адам болгулачы. Артист силердин араңарда жакшы депутаттар бар, ошонун арасында кошуп, силер да ошолорду кошуп жаманатты кылып алып атасыңар да. Силер өзүң мыйзамсыз отурасыңар, таркашыңар керек. Азыр бул баягы кайра эле депутат болуп келе тургандай эле сүйлөп атасыңар го силерчи. Мунун ордунда ким калды? Төраганы сиз оруп калсаңыз, сиздин ордуңузду ким алып барат деп. Эмне иш кылдыңар 6 жылдан бери? Эми 1 ай калганда чырылдап тим эле чыпылдап каласыңар да. Таркашыңар керек силерчи. Это 100%. Мындай отуруп турган болсоңор, силерди дагы депутаттыктан четтетиш керек. Аман болгула. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Екінші вопрос. Біздің төрағамыздың, вице-спикердің тағдыры не olur? Емнен негізінде алынды келіп, Біршікан төрағасы келіп бізге бір информация беріп қойсын, түсіндіріп. Программа үшін айтатам. Анан Бейшиналы Нурдинович, сіз береке суроо бердиңиз. Төраға боюнча азыр юридикалык жактар такталып жатат. Бүгүн эртең так жоо болот. Анын үчүн